Асқа тоо, тиреген зоо бул асыл бир туугандар. Алар балыктын эң таттуу күндөрүнө ортоктош. Бир туугандарсыз жакшылык күндөрдү элестетүү кыйын. Бир бүтүндүктү түшүндүрүп турган бир туугандар бири-бирине кандай мамиле кылуу керек? Күнүмдүк жашоодо болуп туруучу кээ бир кычырларды кантип алдын алуу керек? Бүгүнкү мамиле көрсөтүүсү мына ушул суроолордун үстүндө болмокчу, саламатсыздарбы? Ата-энебиздин бизге тартуулаган өзгөчө белеги бул бир туугандык. Мына ушулар үчүн үйдүн ичи базар болуп шаңга бөлөнүп турат эмеспи? Мезгил зымырап учуп, бир туугандар ар кимиси ар тарапка багыт алып кеткенде жүрөгүбүздө сагыныч күбүп жарып, бир тууганга болгон кусалануу, аларды көрүп жолугууга шашылып турганыбызда бир тууганыбызга болгон жакшы мамиле экенин айгинелеп тургансыз. Мына ушулар тууралуу ырчы Сезбек Скеналиев ой бөлүшүп өттү. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мен аябай сыймыктанам бир туугандарым менен. Мен өзүм 11 бир туугандын 10-чусумун. Эркек балдардын кичүүсүмүн, мен дегенден карындашым бар да. Анан өзгөчөлүктөр эми ушу бир туугандар бир чогулганда бир чоң майрам болот. Аябай чоң. Себеби ар бирибиздин ошо баягы Кудайга шүгүр ошо бутактарыбыз улам-улам чоңоюп аткан үчүр, көбөйүп аткан үчүр ар бирибиздин ошо баарыбыз чогулганда бир шаар болобуз да. Бир туугандар түбөлүктүү тирек, кайгы капаңды тең бөлүшкөн жөлөк. Бир үйдүн балапандары бир туугандар эр жетип уядан учуп өз жолдору менен кеткенде да жүрөгүңдүн жарымы ошолор менен болуп, санаа тартып ала балын сурап тургандыктанбы, бир туугандарды көбүнчө биз караанын эс тутуп келебиз. Ошон үчүн көп бир тууган болуу бакыт экени тууралуу Сагынгүл кеп салат. Жалгыз кызмын. Анан мындай той узатуу же жаман жакшы учурларда аябай керек болот бул бир туугандын эмесичи, колдоосу. Анан мисал келтирип кетсем, мен үйдө жалгыз болгондуктан мен кийин бирөөнүн жары болуп кетип калсам, мен ата-энем өздөрү эле калат да. Мен кээ бирде өкүнүп кетем. Жалгыздык бул эч кимге деле жакпайт болуш керек. Көп бир тууган болгондо эжеси, сиңдиси менен сырлашып, бир учурларда абдан керек болот бир тууганын жардамдары. Бир дарактын тамырында кулаш жайган бир тууганын кыйынчылыкта жан талашып күйөр, кубанычты тең бөлүшөр бир бор. Иштеги сырды айтырбай түшүнгөн бир туугандарга эң жакшы мамиле жасоо керектигин жана өмүрүнүн узун болушун каалагандар жакшы мамилени эң биринчи бир туугандардан баштоо керектигин Шер Мухаммед мырза билдирет. Пайгамбарыбыз ушинтип айтат: кимде ким өмүрүнүн узун болушун каалаган болсо жана ырыскысынын кенен болушун каалаган болсо, тууган уруу менен бир тууганы менен карым катнаштуу болсун деп айтты. Демек, биздин пенделердин ырыскысынын кең болушу бул тууган урук менен бир тууганы менен карым катнашка өтө тыгыз байланышы бар. Эгерде бир тууганы менен жакшы карым катнаштуу болсо, тууган уруу менен ата-энеси менен бир тууганы менен жакшы карым катнаштуу болгон болсо, анын ырыскысы кең болот. Бул пайгамбардын кепилдиги. Бүгүнкү күндүн социалдык абалына байланыштуу ар ким өз арабасын кылдыратып тартууга тийиш деп жашоонун өтүп жаткандыгында ар кандай себептерден улам бир туугандар бири-бирине таарынгандар да жок эмес. Жакшы жүрүшү, Кудай шырап, жакшы жүрөт. Апамдар кандай? Жакшы жүрүшөт, жакшы аман эсен. Өзүң? Мен жүрөм окуна. Кош келипсиң? Келип калдым. Салбек эме тиги бүгүн улуктун туулган күнү болчу да. Ошо балдар барып тиги чогуу кафеге баралы дегенбиз. Анан мындай ошо стипендия алып 200 сом деле болот, анан 1300 сом, 1000 сом болсо берип туруңузчу, балдардан албай барып келейин. Дайыма эле акча сурап эле жүрөсүң да. Иштесең жакшы болмок да сен. Өзүң деле билесиң го, үйлүү эле кишинин деген баласына, аялына дегендей бир акчалар кетет. Салпак эми үйлөнгүчө минчибес элеңиз го? Үйлөнүп көр, анан көрөсүң. Сен жаш болуп эч нерсени билбей атасың, ойноп эле жүрөсүң. Актагы туулган күн дейсиң да, бияктан деген 1200-кө деген үйгө продукт алып келип койбойбу андан көрүп? Же свет төгүп койбойбу? Өзүң мындай ойлонсоң, Мен сизге ишенип келгем, Самат беке, мейли, жакшаңыз.
Sen düşünmeye kalın okşayt değil. Eller de bakın. Кээде биз кыргыздар колдо бар алтындын баркын биле бербейбиз. Ата-энебиз табир кылган бир тууган эже-сиңди агаларыбыз бул дүйнөдө табылгыс жакшылык экенин маани бербей, кош көңүл мамиле кылып, миң ирет бир тууганым жаман деп даттансак да, бирөө менин бир тууганым жакшы деп берип койбосу баарыбызга белгилүү. Дал ушундай бир туугандардын бири-бирине болгон терс мамилеси үй бүлөдө жалгыз өскөн сагынгүлдү кейитип келет. Башкаларды айтпай эле мен өзүм таанышымда деле бар. Мен тааныган адамдарда деле көп бир туугандар бири-биринин үйүнө батпагандар көп. Мен аны өз көзүм менен эле көрүп жүрөм. Сиңдилер, эжелер менен урушуп, талашып, бир туугандар бири-биринин үйүнө батпай жүргөндөр абдан эле көп көрөм. Ошолорду бири-бирин барктап, сыйлап, ошо бири-биринин кадырын билсе жакшы болот эле деп ойлойм да. Буну мындай айтсаң түшүнүш абдан кыйын болуш керек. Бирок ошонун өзүң жалгыз болуп, ошону мындай дамын таткандан кийин анан ошондо түшүнөт болуш керек деп ойлойм да. Бар нерсеңдин бир тууганга теңи бар. Бир үйдүн бутактары болгон бир туугандардын мамилесинин гүлдөй назик болуусуна, ортосуна от салынуусуна, карамышыктын аралоосуна балдардын, жубайлардын тиешеси болуп келет. Бул учурда ата-энелердин калыс мамиле кылуусу өтө маанилүү экенин Шермухамед мырза баяндайт. Бир туугандардын жакшы мамиледе болушуна ар биринин өзүнүн орду бар. Атанын өзүнүн орду бар. Эненин да өзүнүн орду бар. Ошол бир туугандардын өзүнүн агасы же өзүнүн да чоң ролу бар. Ошол эле учурда ошол адамдардын жубайлары, аялдарынын да өтө чоң ролу бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде байлык бергенде баласына белек кылып берген бир сахабаны көрүп, мен малымдын бир бөлүгүнү бир балама белек кылып бердим деп берсем болобу деп пайгамбардан сурады. Пайгамбарыбыз сен башка балдарыңа дагы ушинтип белек бергенсиңби деген суроону узатты. Ал жок деп айтты. Анда пайгамбарыбыз анда болбойт деди. Белекти баарына бирдей беришиң керек деди. Бирин жогорураак, бирин жакшы көрүү, бирин мондой болуу деген болбош керек деди. Канча көп бир тууганың болсо, ошончо көп жөлөгүң, ишенер карандарың бар деп көкүрөк кагып келебиз. Бир туугандар кайгынын капасына туш болуп, айла балын таппай турган кезде, бир туугандар медери болуп, оор түшүктү билгизбей коюусу толук ыктымал. Башка да жок мээрими бар бир туугандарыбызды көңүлүн калтырып албай, ортодогу мамилени күчөтүү үчүн ар биринин мүнөзүнө жараша мамиле кылуу керектигин ырчы Сезбек Искеналиев айтып өттү. Анан ушу мүнөздөрүнө мен кээде түшүнбөй кетем депчи, 11 мүнөз 11 болот экен да. Анан ошондуктан ошо мүнөзгө жараша. Бирөө мисалы үчүн ошо ар бир тууган өзүнүн бир мүнөзү бир башкача болот. Мисалы кээ бирөө мындай чырыраак болот, кээ бирөө болсо мындай жайдар болот, кээ бирөө тамашакөй болот да. Ошонун баары менен ошо бир жашоо ошо бир туугандардын арасы дагы ошол нерсе менен бекемделип турат. Ошону менен кубандырып турат да. Эмнегедир биз көпчүлүгүбүз бир тууган деген сөздү угаарда ополтоодо биик тоону билинбей өтүп турган жылуулукту түшүнүп келебиз. Дал ушул бир туугандар алсыз болбой, алга карай умтулуп, кыйын күн азаптарга сынбай, алыстабай бир туугандардын арасы бекемделип туруусу үчүн кандай мамиле жасоо керек деген сурообузга Курманбек ата жооп узатты. Ынтымак болсо, ырыс-кешик болсо, баары болот, баары табылат. Кудай ден соолук берсе, Кудай тынчылык берсе, оокат табылат. Ынтымак табылбайт. Ынтымак керек. Сый керек, бирине бири сыйлаш керек. Ана сыйлаган, сыйлабай койсо болбойт да. Улунун тилин аш керек, улуу сыйлаш керек. Улуу кичини сыйлаш керек. Мына ошондо ынтымак болот. Бала кезде ынтымактуу болушу, турмуш курдуң андан кийин урушу, эң жакындар бир болбогон иш үчүн бир туугандар каршы болуп чыгышу деп акын Замирбек Үсөнбаевдин ырсабында айтылгандай, бир туугандар бири-бирибизге урушу эмес, сый мамиле тартууласак, ортодо ынтымактык бекемделет деп ишендирип кетели. Мамиле көрсөтүүсү ушуну менен аягына келип жетти. Мен сиздер менен келерки көрсөтүүгө чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.